Хусейн Карасаев атындагы Ысыкул лицейинин кызматкери Амирбек Бекташев Баткен облусунда туулган, билими жогорку. 2010-жылдан тартып мугалимдик кесипти аркалап келет. 6 жыл өлкөнүн ар аймактарында кызмат өтөгөн агай 4 жылдан бери Ысыкул лицейинде мугалим жана мүдүрдүн орун басары. Албетте бул жерде көп мүмкүнчүлүктөр бар, себеби бул жерде биздин башка жумушубуз жок, бир эле биздин болгон ишибиз ошо окуу менен, сабак менен, балдарга тарбия берүү менен алектенебиз. Бул мугалимдердин эмеси. Эмне үчүн бул тармакты тандап алдым? Мен университет окуп жүргөндө негизи ошол компьютер тармагына кетмекмин. Анан ойлоп көрсөм, мага 5-курста анан көп ушул лицейде болсун, лицей бүтүргөн мугалимдерибиз бул жакта ошол Түркиядан келгендиктен көп мугалимдер алар бизге ушундай сунуштады. Биз бул жактан кетип атабыз. Бул жакта кыргыз мугалимдер болуш керек. Силерге бул нерсе силерге аманат. Ошондуктан силерден бул ишти аркылай турган бир жигиттер керек, кыргыздын керек dedi. Мен дагы карап көрсөм, ойлонуп көрсөм, мага да бул пикир жакты. Анан ошонун аркасынан мен дагы ошол аркалап, ошол мугалимдердин аркасынан мен ошол аркасынан мугалим болууну чечтим. Амирбек агайдын айтымында өлкөдөгү билим берүү тармагы эски система аркылуу уланып келет. Андыктан жаш муунга жаңы технология аркылуу билим берүү бирден бир максаты. Мен айта турган нерсем бул жерде уже балдарга 21 кылымдар жет муун деп атышпайбы? Булардын эме түшүнүгү башкача да, биз ошого карата бир жакшы бир программа иштеп чыгыш керек. Бул иштеп чыккандар бар, бул ошол Европа өлкөлөрүнөн. Биз ошол акыркы 2 жылдан бери биз бул жерде сапат лицейлеринде ошо профилдик системаны киргиздик да. 10-класс класстарга же болбосо ошол эле Англиянын бир Кембридж китептерин алып ошолордун эмесин колдонуп атабыз. Биз байкап көрдүк, акыркы окуучуларга да жакты, бизге да жакты, өтө ыңгайлуу экен. Ошол батыштын бир ала турган жерлерин алып, биз дагы жанына кыргыздын да өзүнүн улуттук балыктары кошуп, ошентип кетсек болот деген ойдомун.